Жоолукчан мектепке барса болобу. Жыл сайын ушул тема көтөрүлөт туугандар, жана ошондой эле бүгүн бир окудук, бир келесо, билими тайкы, акылы тайкы мугалим экен. Мынча кыздын жоолугун чечтик, мынча кызды анттик. Ошол жоолукчан кыздарыбыз президенттик стипендияга татып мыкты көрсөткүчтөрдү жасап атат. Ушуга окшогон радикал бир мугалимдерге сөзсүз улуттук коопсуздук кызматы чара көрүш керек. Неге дегенде ушуга окшогон бир билими тайкылар элибизде бир мындай бир туура эмес пикирди жайылтып атат. Анан мисал катары сиздерге айттык. Ошол жоолукчан кыздарыбыз жакшы көрсөткүчтөрдү жасап атат деп. Эмне үчүн көчүктөрү ачыктарга бир мындай бир маселе козголбойт? Эмне үчүн ошол көчүктөрү ачыктарга бир мындай бир иш чара өтүлбөйт? Мына мектептин жанында турабыз. Мектептерде кандай гана кийинип өтүп атат? Кайсыл тилде сүйлөп атат? Мен сиздерге эксперимент катары да бир көрсөтөм. Бүгүн окуучулар эртерээк кеткен экен, окуучулар келген күнү атайын келип сүйлөшөм. Кайсыл тилде сүйлөп атат? Анткени мен бул мектептердин жанынан күндө өтөм. Бул Бишкек борборубуздун так ортосу. Чыккан окуучулардын көпчүлүк пайызы орус тилинде сүйлөйт. Анан эле жанагы бир эс акылы тайкылар булар арапташып кетти, антип кетти. Бир-эки кыргызды таап берчи, бири-бири менен арапча сүйлөшкөн. Кыргызстан боюнча андай жок. Чекеден жаштарыбыз бири-бири менен орусча сүйлөйт. Көйгөй мына ушул жерде. Дин иштер боюнча комиссиядагы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон экен. Ошол боюнча да айта кетели. Мындай эле жазылып калганда коомчулук туура эмес түшүнүп, туура эмес пикирлер жаралууда. Туура. Дин иштер боюнча комиссиясы бул бир гана ислам динин карабайт. Ал жердеги жазылган мыйзам баардык Кыргызстандагы жанагы уюмдарга, сектанттарга баарына тиешелүү. Аны коомчулук туура эмес түшүнбөш керек. Ошол госкомиссия коомчулукка түшүндүрүү иштерин айтып, бул жерде ошол сектанттарга, баптисттерге, жанагы теңир сөзүн булгаган бутпарастарга, ушул сыяктуу бир сектанттарга айтылууда, аларга сөзсүз чектөө каралат деген сыяктуу түшүндүрмө иштерин өткөрсө болмок. Айтылыш керек болчу. Коомубуз, элибиз кабыл алган исламга тиешеси жок. Ошого көз сыйпап аткан баптисттерге, сектанттарга, ошол эле теңир сөзүн булгап аткан бутпарастарга, мына ушул сыяктуу кээ бир сектанттарга айтылып жатат. Мына ошолор менен мамлекет күрөшөт деген сөздөрдү, түшүндүрмөлөрдү айтыш керек. Биз муну сунуш катары госкомиссияга айткыбыз келет. Эми жоолукка кайталы туугандар. Чуба устаз буга чейин сабактарда да көп айткан мыйзам боюнча дагы жоолук менен сабакка келсе болот. Жана ошондой эле жоолукчан эже карындаштарыбызга да айтарыбыз, мектеп формасына ылайык ак кара болуп кийинип алыңыздар. Ошондой эле мектепте илим билимде жакшы көрсөткүчтөрдү жасаңыздар, сиздерге эч ким тийишпейт, эч ким кыңк дей албайт. Эгер сиздер жакшы көрсөткүч жасап атканда дагы бирөөлөр тантырап, билими тайыз мугалимдер бир нерселерди айта турган болсо, аларды сотко бериңиздер. Сөзсүз сотто утуп чыгасыздар. Бизде мыкты адвокаттар бар, алар менен чогуу сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Анткени эркин мамлекетпиз. Бул жерге да баса белгилеп айтайын, буга чейин мисалга жоолук маселесинде, сакал маселесинде башка ар дайым ушул темалар көтөрүлүп жүрөт. Эркиндик деген бир гана көчүк ачыктарга керекпи? Эркиндик деген бир гана көчүк ачыктардыкыбы? Жоолукчан кыздарыбыздын дагы эркиндиги сөзсүз сакталыш керек. Жеке эл менен иштеген адам катары мен айта алам, көптөгөн жазуулар келет. Ошол эле мектеп окуган карындаштарыбыздан, ошол эле ата-энелерден, туура борборубузда жеке мектептер көп. Жоолугу менен окуй ала тургандай, ошол эле ыйманга талап боло тургандай, айыл жергелеринде андай мүмкүнчүлүк жок да. Мына ошол жерде дагы жоолукчан эже карындаштарыбызга эч кандай кысым болбош керек. Эркиндик мына ошолорго да керек. Жалпы кыргыз элибиздин эркиндигине эч ким шек келтирбеши керек. Мынакей кече эле биз иш чарага бардык. Ал жерде Байрактар деген театр аябай сонун көрүнүштү чагылдырып берди. Мен эркек катары ыйладым. Эмнеге ал жерде ушундай балдар үйүн, жетимдер үйүн чагылдырып берди дагы айтып атат, көптөгөн ушул балдар үйүнө таштагандар бул 18 мектеп окуучулары, ошондой эле студент кыздар депчи. Балдарды таштап кетип атканы ошолор. Аборт кылып аткандарга да барсаңыздар бир 70-80 жаштагылар эмес, бир 50-60 жаштагылар эмес, же ден соолугу бир ооруп аткандар эмес, 16-17 жаштагылар, мектеп курагындагылар, жана ошондой эле студент окуп жүргөндөр. Бир абирин жабыш үчүн ошондой бир ыплас нерсеге барат, же болбосо балдар үйүнө балдарын таштап аткандар дагы бир 50-60 жаштагы апалар эмес экен. Жаш мектеп курагындагы, ошондой эле студент курагындагы кыздар экен. Мына ошону сахналаштырып көрсөткөндө эркек катары аябай быкшып ыйладым. Анткени дал ошондой суроолор бизге да келип турат. Далил катары, факт катары көрсөтүп бергенге да даярбыз. Ошондуктан көйгөйдү жоолуктан издебеш керек. Жоолук бир илим билимге каршылыгы жок.
Бүгүн эле мынакей канчалаган ата-энелер мага катталгандар жөнөттү. Мектепте балдар телефондорун ачып жанагындай чогуу ойной турган оюндар менен ойноп отурат. Сабак учурунда. А буларга ким көзөмөл кылат? Мына ошол оюн ойноп отургандар кандай окуучу болот? Кандай бир жыйынтыкты чыгарат? Мына ошол нерсени караш керек. Эл жерибиз илим билимде өнүгүп өссүн. Жоолукчан кыздарыбызга эч кандай кысым жок. Мектептерде жоолугуңуздар менен окуй бересиздер. Билими тайыздар бир нерсе дей турган болсо сотко бериңиздер, сөзсүз соттон утуп чыгасыздар. Анан жалпы ата-энелер, окуучулар, мен сиздерге суранып кетем. Китеп саткан жерден Кыргызстандын конституциясын алыңыздар, берене жазылган китептерди алыңыздар да окуп, өз укугуңуздарды жакшыраак билиңиздер. Ошондуктан илим билимде өсүп, өз укугуңуздарды жакшы сактап, алар ушундай бир акылы тайыздар менен мыйзам чегинде күрөшсөңүздөр сөзсүз жеңесиздер. Жаратканым шерменде кылбасын, эл жерибиз өнүгүп өсө берсин.